Каракулжа районундагы Каракочкор айылында 1985-жылы курулган балдар бакчасынын эски имараты 2000-жылы дарылоо жана калууна келтирүү борборуна айланган. Алгач оорулардын алдын алуу жана онкологиялык дартка чалдыккан бейтаптар үчүн 20 орун бар болчу. 2006-2015 жылдар аралыгында өздүк каражаттын эсебинен кошумча имарат курулган. Ичинде бейтаптарды ыңгайлуу дарылануусу үчүн зарыл болгон шарттар түзүлүптүр. Ооруканада негизинен өнөкөт сөөк муун, булчуң нерв системаларынын, кекиртек өпкө, омуртка оорулары, табигый касиети бар баткак, буу, дары чөптөр укалоо жолдору менен дарылашат. Калууна келтирүү борбору мамлекеттин эсебинен каржыланат. Дарылануунун баасы 12 күнгө 5683 сом экени белгиленди. Социалдык жардамга муктаждарга 50% арзандатуу каралган. Бардык ошол жерде иштеген биздин кызматкерлердин баардыгы атайын окуудан өтүп, сертифицированный кызмат көрсөтүшөт. Ушул жаткандардын баардыгы ыраазы болуп кетишет. Бүгүнкү күндө ушу жаткандарга дагы бир шартын жакшырталы деп атайын, баткак менен дарылануучу бөлмөбүздү жаңы куруп ишке бердик.